Билбегенин сурап билген алым, уялып сурабаган өзүнө залым деп улуу устатыбыз Бекиринин айтпаса керек. Бүгүн дал ушул темада акыл эмгегинин маданияты деген китептен Жаш мугалимдер мектебинен суроо берүү маданияты деген темада кеп козгомокчубуз. Биз менен бирге болуңуздар. Суроо берүүнүн мааниси жөнүндө. Суроодон ойлоо башталат, суроодон билим калыптанат, суроодон акыл өсөт, суроодон терең түшүнөбүз, жана суроодон изилдөө болот. Суроодон себеп натыйжа табылат, суроодон акыл ой сезимибиз машыгып өсөт. Суроо берүү маданияты суроону өзүңө, мугалимге, китепке, жолдошуңа, ата энеге, билерманга берип жооп издөө. Суроо берип жооп алууга үйрөнүү керек. Экинчиден, мазмундуу суроо берип үйрөнүүбүз абзел. Үчүнчүдөн, суроо жоопторду жазып жүрүүбүз керек. Төртүнчүдөн, түшүнгөнүңдү сабактан кийин сурап ал. Бешинчиден, суроо схема, таблица, диаграмма башкаларга карап суроо түзө билүү. Кийинкиси болсо телевизорду көрүп өзүңө өзүң суроо бер. Радиону угуп суроо бер, гезит журнал окуп суроо бер, сабак лекцияны мугалим, жолдошуң, ата энең, чоң кишилерди угуп сүйлөшүүдө суроо бер. Китеп окуганда сүйлөм, абзацка суроо бер, айлана чөйрөнү күзөтүп суроо бер, турмушту ойлоп суроо бер, кыйынчылык, кемчилик, ийгилик жана башкаларга суроо коюп жооп издеп таап үйрөнүү керек. Болжолдуу суроолор төмөнкүлөр: ким, эмне, кайда, кантип, эмне үчүн, кайсы шартта, кай жактан, кай жакка, тарыхы, келип чыгышы, себеби, натыйжасы, байланышы, мазмуну, мааниси, эмне берет, эмне берди, эмне болот жана башкалар. Негизинен суроолор аркылуу түшүнөбүз, билебиз жана суроолор аркылуу бул үйрөнүүнүн кичинекей ачкычын өзүбүзгө ача алабыз. Биз көпчүлүк учурда эле уялып, тартынып, биз кыргызга тиешелүү сапат бар да ушундай. Биз бир нерсени сурасак, уят болот, же болбосо бир башкача сезимдер менен сурабай коебуз да. Бул деген эң туура эмес болуп саналат. Негизинен билбегенибизди сурашыбыз керек экен. Агайыбыз айткандай, билбегенин сурап билген аалым болот. Аалым деген өзүңүздөр билесиздер, окумуштуу, мугалим деген сыяктуу, билимдүү деген түшүндүрөт. Ал эми уялып сурабаган өзүнө залым болот. Эгерде биз уялып кыргызчылык мүнөзүбүздү уланта берсек, биз өзүбүзгө эле кыйын болуп калат. Ошон үчүн кайсы жерде эмнеге түшүнбөдүк, эмне себептен түшүнбөдүк, кайсы жерин так далилдүү кылып суроо берүү маданиятын үйрөнүүбүз керек. Ушуну менен кайтарым байланышыбыз соңуна чыкты. Сиздер менен Актирек орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Таалайбек кызы Тунугай болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроо берүү маданияты аркылуу биз көп нерсеге жете алат экенбиз. Теманы ушинтип жыйынтыктагым келет. Негизинен бул акыл эмгегинин маданияты китебинде көп нерселер катылыптыр. Өтө мугалимге керектүү, өтө сонун пайдалуу, кызыктуу, ары жөнөкөй, ары мындай өтө сонун маалыматтар менен камтылган да. Бул китепти окуңуздар. Негизи акыл эмгегинин маданияты менен эле чектелип калбастан, Гапыр агайыбыздын, устатыбыздын баардык китептерин алып окусаңыздар, сөзсүз түрдө сиздердин жашооңуздарга өтө чоң пайда алып келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.